Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө коомчулугу коронавирус деп абдан түйшөлүп жатат. Кыргызстанда соңку абал кандай? Мен айтам, абал туруктуу. Бардык иш-чаралардын баарын жасап жатабыз. Негизи ушундай өзгөчө кырдаал ушундай жугуштуу инфекциялар болгондо негизи эл аралык санитардык жоболор бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен бекитилген. Бүгүнкү күнгө толук айта алам, Кыргызстанда коронавирус менен катталган адам жок. Биз бардык чек аралардын баарына катуу көзөмөлдү койдук. Баягы түз Кытай менен байланышкан чек араларды дагы күчөттүк. Негизги биздики азыр түз Торукарт менен Иркеш-Там. Торукартка мен өзүм барып келдим. Ал жерде биздин санитардык контролдук пункт иштейт, врачтар, эпидемиологдор, бардык баягы тепловизор, дезинфекциялык каражаттар, ошол жерде ооруп алган киши пайда болуп калса изолятордор, атайын боксированный кроваттар бүт баарын карап келдик. Андан тышкары мына Торукартка мындай обсерватор деп койчу эле, фильтрационный зона деп, мына бу 2 күндө уже 100 койкалуу атайын мындай ачылды. Ушундай эле нерсе тиги Иркеш-Тамга ачылды. Азыр Кыргызстан адамдын коронавируска кабылып же кабылбаганын кантип текшерип жатат? Так аныктай алабы? Симптомдору ошол сас туумга абдан окшош деп жатат. Ошол боюнча көз жазымда калган жокпу деген күмөндүү суроону берип жатышат. Биз башынан эле айтышты, ошо жанакы адамдын денесинин температурасы, жөтөл, насморк, анан пневмония депчи. Анан негизи бүт эле жерде Кытайда да кошуна мамлекеттин баарында эле ар кандай стационардык же портативдик тепловизорлор колдонулат. Ошонун баарын эле биз элдин баарын карадык. Эң негизгиси бизде ошондой бир клинический эмелер показания болгондун баарын эле биз аларды мындай изолировать этип, Кытайдан келгендер эле 1-2 күнгө больницага жаткызып, ошол жерден толук кандуу изилдеп, анан атайын эксперттик консультанттык топ ачылган. Ал жерде биздин врачтар бар, ушул тармакта. Алар барып бүт эпианамнезин карап, кайдан келген, кайсы жерге барган, контакт болгонбу, эпидемиянын борбору Юхан шаары болуп атпайбы, ошол болгон эмес деп бүт баарын баягы өзүнүн схемасы бар. Ошолор менен карап туруп анан жыйынтыкты берип атышат да. Кечиресиз, бул оору буга чейин Кыргызстанда мурун кийин катталбаган соң, ошону так аныктай ала турган бизде адистер, дарыгерлер барбы? Же атайын кыска мөөнөттүү окуудан өттүбү? Кантип дайындап, кантип текшерип жатасыздар? Мисалы, негизи бул коронавирус деген мунун тарыгы бир 65-жылы ачылган. Мунун бүгүнкү күндө 30дай түрү бар да. Эми бул болсо бул мутированный формасы ачылды да. Ошон үчүн ал кытайлыктар дагы көп өлкөдө да муну азыр вакцинасын же тесттин биринчи күндөрдө эмете алган эмес да. Баягы общий эмеси менен карап, анан изоляция кылып, анан өзүнүн баягы деңгээлинде дарыланып жатышкан. Азыркы күндө эми азыр тесттер пайда болду. Кудай буйрса, мына биз уже Россиядан 500 ушул именно ушул типти аныктай турган тест келип атат. 4-февралга чейин кантип текшерип аттык анда? Ал жерде мисалы биз жанакындай тепловизорлор менен карап, жанакыдай биринчи симптомальный признактарды карадык. Эгер ошондой болсо, аны изоляция кылдык да. Аны изоляция кылып, больницадан карап, баягы течениясын көрүп, анамнездерди карап туруп, мазокторду алып, өзүбүздүн гриппке болгон штаммдар бар, бөлөкүү түрлөрүнө жасап, ал жерде мындай отрицательный болду. Ошонун алкагында чыкты. Көпчүлүк келгендин баары эле мындай ден сактоого жакшы, кээ бир эми Юхандын тегерегинде болгон эмес, ар кайсы шаарлардан анан контакт болгон эмес да. Ички границандагы ошондой атайын медпункттарды ачып, ачаркыда тепловизорлор менен баардыгын камсыз кылдык. Баягы киши аз жерлерде 1ден, киши көп жерлерде 2ден, 3дөн, 4дөн турат. Саналуу күн мурун вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова BBC-ге маек куруп, тепловизорду кошумча сатып алалы деп чечтик, каражат да бөлдүк, тапшырма берилди дедиле. Ошол иш кайсы стадиясында турат? Азыркы күндө бизде 22 ички жана тышкы чек араларда биздин атайын жана санитардык контроль пункттар жана медициналык пункттар иштеп атат. Анын баарында толук кандуу тепловизорлор бар, анын баары иштеп жатат. Эми дагы ошого да кошумча алганга
мына бүгүн уже акчанын бөлүү эмеси каралып турат. Тепловизорду сатып алуу дагы канча күндү талап кылат? Жок, азыркы күндө бизде мындай муктаждык жок. Жетиштүү Дополнительно деп жетиштүү. Эми азыр муну сатып алганда эми азыр эч кандай эме жок. Бизде атайын эпид фонд бар. Ушундай өзгөчө кырдаалда биз эч кандай тендери жок. Алаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Колдон келишинче текшерип жатабыз, өзгөчө Кытайдан келгендерди, Уханьдан келгендерди андан дагы тыкыр көзөмөлдөп жатабыз деп калдыңыз. Мына азыр маалымат каражаттарына билдирүү тарап жатпайбы? Биз Гуанчжоудон, Шанхайдан 13 адам келдик эле. Кордайга чектеш жерден бери эски унаага салып келип, кант калып барып ооруканалардын биринен температурабызды текшерип туруп эле кетирбейди. Бизди башка жерден такыр башкача текшерип аткан, ушул дагы текшерүүбү деп алымсынбай жатат да. Ушул маалымат канчалык негиздүү? Чындап эле анда ушинтип текшерип жатабы? Жок, андай эмес. Эми биз Ак жол, Ак тилек, Кең булуң деген жана мен айтып атканда жана Евразиялык союздун алкагында биздики азыр бир чек арада. Андай баягы кызматтын баары жоюлган да. Ошол жерге биз ыкчам иретинде баардыгын ачтык. Биринчи күндөн баштап эле жабдыктардын баары турду. Ар кандай эми сын пикирлер болот. Анын баарын температурасын баарын алып барып жаткызып, анан көпчүлүк учурда ошо биринчи күндөрү ошо Кытайдан келгендерди, особенно ошо Уханьдан баягы кирип чыгып кеткендер бар экен. Бул эме башталганчы. Алардын баарын эми өзүбүз чечим кылганыбыз, өзүбүздүн баягы далилибиз туура болушун деп бир 2-3 күн да кармайлык деп. Аларды барып жаткызып, кээ бирөө өзлөрүнүн даже суроо талабы менен барышкан. Анан ошондон кичине эме чыгып калды. Кетирес тактай кетсек, эмне чыгып калды? Жок, жанакындай сын пикир чыгып, фейктен кызыбыз айтпадыбы, ким эле, Арипова деген. Ошол баягы фейк. Арпачиева деген. Аны менен да барып сүйлөштүк. Бул тастыкталган маалыматпы же жөн эле таркалды? Тастыкталган, анын баары эле каралды. Биз кантип врачтар ошол жерде эртеден кечке чейин санврач, беркин жөн терапевттер, медсестралар турат. Анын баарын карап атат. Биз деген бул жерге жоопкерчиликтүүбүз. Ыкчам баарын колдон келишинче бат жазат. Мисалы Казакстанда бүгүнкү күнгө чейин бизден бараткан гражданды биз окшоп текшерген жери жок. Мына көчө мен өзүм аэропорт Манаста 2 күн мурун турдум. Новосибирскден келди, жок, Алматыдан келди. Бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунда ошол өзгөчө кырдаал боюнча эксперти бар. Ошол учуп келди, карап туруп министр өзү турат деп, ошонун башынан аягына чейин карады. Ошол жерде келгендер айтып атат, ушул жерде силерде аябай мындай баарын жакшы уюштуруп иштеп атсыңар депчи. Бул казак-кыргыз границасында дагы жана медпункттар биз жакка келгенде текшерүү кылып атат. Мындай эме болгондо кичине уюштуруу жагынан кичине мүчүрүштөр кеткендир. Бирок азыр анын баарын жокко чыгарды. Индонезияда өзгөчө Кытайдан келген жарандардын ар бирин чачып, мурду башына чейин текшерип, абдан мындай дыккат карап жатат. Бизде болсо анткен жок деген салыштырууну айтып жатышат да. Сиз ошол Индонезияда текшерип жаткан ыкманы көрдүңүзбү өзүңүз? Жок, биз аны көрүп, мына биз дагы башынан эле мындай жана клинический эменин баарын сразу эле бөлгөнбүз. Көчөдөн бүгүндөн баштап биз азыр Кытайдан келген кыргыздын жарандарын, Кытайдын жарандарын азыр атайын жанакыдай обсерваторлор түзүлүп, тиги аэропорт Манаста мына бир 50 койкадай түзүлүп атат. Андан тышкары бул кыргыз-казак границадан келген баарын азыр бүт баарын Кытайдын гражданын, Кытайдан келген баарын 1-2 күн жана обсервацияга киргизебиз. Ошол жерге отургузуп алып, шашпай опросник, эпиданамнез, лабораторный исследование кылып, анан жанакы группа барып, ошонун негизинде анан карагандан чыгарат. Клинический жанакындай температурасы же насморк жаргандай болсо, аны сразу эле жана госпитализация кылып, больницаларда уже изоляторго жаткызат. Анын баары уже жазалат. Инкубациялык мөөнөтү 14 күн деп айтылып жатпайбы? Бул орун азыр канча адам сиздердин көзөмөлүңүздөрдө жатып текшерилип жатат же үйүнөн байланышка чыгып жатат? Түз көзөмөлдө бүгүнкү күндө азыр 19 киши, 18 ошо жана обсервация деп наблюдение, ал көчөгө эвакуация кылып келген студенттер. Алардын баарынын ден соолугу жакшы, эч кандай жанакындай клинический показаниялар жок. Изилдөөлөр болуп 2-3 күн, 4 күн жаткандар болот. Ошонун баарын азыр карап, изилдеп, эч кандай эме болгондон кийин жана биздин жана эксперттик консультация группа барып, өзлөрүнүн актысын жазып, алардын баарын үйлөрүнө жеткизип, ата-энелерине өткөзүп,
көзөмөлгө койдук. 14 күнгө жеткирбей эле анан жөнөттүңүздөр үйүнө, Эми эч кандай показания жок болсо, ал жерде эми эч кандай эме жок. Биз 14 күнгө чейин деп. Алардын баары тең Кытайда уже 14 күн эмес, 1 ай жүргөндөрү бар. Көп студенттер бияка келип, каникулга барып, Хайнанга, тияка барып, баягы эс алып жүрүштүр да. Анан мындай болгондо учуп келишкен да. Анан баягы эпид анализ деген, анын өзүнүн баягы түрлөрү бар, өзүнүн опросниги бар. Ошо менен баягы контакт болгон эмес, ошонун баарын тастыкталат да. Анан жанагы бир киши эмес, атайын группа барып, бүт баарын карап туруп, анан алар айтат, да, бул эч кандай коомчулукка зыян жок, эч эмес жок, мына чыгаралык депчи. Ошо менен чыгарып атабыз. Тесттер келет деп калдыңыз, тагыраак айтканда 4 февраль күнү келет деп калдыңыз. Канчалык жардам берет, эмнени жеңилдетет? Бул эми болгон тесттер. Тест как раз ушул жаңы коронавирустун типин аныктай турган тест. Значит, ал менен ушул коронавирус барбы жокту биз айта алабыз да. Ошо менен жанакы 14 күндү мисалы кыскартсак болот. Жана 2 күнгө, 3 күнгө кармай деп атпайбыз. Ошолор келгенде лабораториялык изилдөөгө образецтерди ошол тест менен текшеребиз. Андан тышкары жана эпид анамнез деген баарын жыйнайбыз да, ошону алкан өкө менен айта алабыз да. Орусиянын мындай массалык маалымат каражаттары, басылмалары жазып жатат. 3 дарынын атын айтып атат. Вирусту дарылоого сунуштап жатат деп дагы маалымат тарап жатат да. Ушунун чынбышы канчалык? Жугуштуу ооруларда биздин жана бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму сразу координация кылып, ушул бүт дүйнө жүзү боюнча координация кылат. Алардан атайын бизде руководство келди, кайсы дарылар менен кандай дарыласа болот деп. Мына ошонун алкагында жанакы дарылар чыкты. Бул деген мындай айтканда жана гепатит Цны дарылаганга колдонгон дарылар, алар ичине противирустуу препарат деп коет. Ошону азыр колдонуп атат. Мына бүгүнкү күндө Кытайда 450 киши айыгып чыкты. Значит, бул адамдар эметкенде өзүнүн баягы антителалары эметип, уже выработка болуп эме иштелип атат да. Мындай вспышкаларда ошол территорияда өзүнчө антителалар болуп, анан баягы стабилизация кетет. Ошон үчүн ал жанакы бул Россия айтып аткан ошол бүткүл жана саламат сактоо уюмунун сунуштамасынын негизинде келип чыккан баягы сунуш. Аны да биз кабыл алып, жанакы руководствонун баарын бир 600 дана атайын чыгарып, бүт биздин ооруканалардын баарына жеткиздик. Мына ушул маселе чыгып, абдан коомдо кызуу талкуу жүрүп жатканда сиздин дарегиңизге дагы бир ачуу сын айтылган жагдай болду. Бул тагыраак айтканда ошол дарыканадагы эң жөнөкөй 5 сомдук, 4 сомдук бет каптарды көзөмөлдөй албай калышты баасын. Асмандап кетти, дагы бир жерде кызыл кулактык кылып жатат. Мындай түрүн алла, тигиндей түрүн алла да 500 сомго чейин сунуштап жатышат деген маселе чыкты. Кандай дейсиз буга? Кичине баягы эмеде ажиотаж болуп кетти, бирок ошо биринчи күнү эле мен биздин жана дары департаментине сразу эле тапшырма берген, бүт компанияларды жыйнап, ошолорго баарын айткан. Эч кандай кызыл булактык кереги жок. Кандай сатып атса ошондой сатыш керек. Анан сразу жана ограничение койдук, 20дан ашык берилбесин деп. Анан ошо менен азыр бир кишигечи ошо менен тартип кылып, анан мониторинг кылышты азыр. Кээ бир компаниялар баягыдай 100 сомдон 5 сомго чейин, бирөө 5 сомдон 7 сом, кээ бирөө 10 сом деп фирмалардын эмелерин берди. Эми алар менен азыр жолугуп сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Атайын информациялык каттарды беришти. Бул жерде мындай патриоттук сезим болуш керек деп. Эми коомчулукта ар кандай адамдар бар экен. Кээ бирөө ушундай кыйынчылыкта бир өзүнө бир эки тыйын тапкандын пайдасын карайт экен. Булду эми укук коргоо органдары дагы көзөмөлдө алып атат, бирок биз жактан баардык жагынан баягы билдирүүнү, эскертүүнү баарына бердик. Фирмалардын мындай чоң компаниялар туура түшүнүшүп, азыр биз айткан эмени ограничение кылышып, запасты кармаганга өзүлөрүнүн милдеттемени берди. Алар менен баары менин орун басарым кезигип сүйлөшүп, дагы бир жолу бетме-бет айтышты. Эскертүүңүз, ошол өтүнүчүңүз канчалык орундалып жатат деп ойлойсуз? Эми кээ бир жана частныйлар, анан айыл жактагылар кичине көтөрүп коюштур. 10 сом 12. Аппараттык чогулушта биздин координаттын баарын айттым. Фарм компанияны жыйнап туруп, ошол жерден давайте ушул маселени жүргүзүп туруп ишти алып барыла депчи. Мындай болбойт. Бул жерде аз баарыбыз биримдикте иштеп, мондай кыйынчылыкта баарыбыз утушубуз керек.